Анан ушул ороз айындагы эң башкы 5 нерсе көңүл бурчу. Жогоруда айткандай эле бул тыйылуу менен баштайт деп айтпадыкпы? Орозодо ороз айы кирип келгенде эң биринчи Аллах Таала Куран түштү айтты да бизгечи. Бул айдын эң башталганда бул Куран түшүү менен башталгандыктан биз эң алгач бул айда Куранга басым жасоо керек. Себеби муну тарыхта деле пайгамбардын убагынан бери эле карасаңыз, пайгамбарыбыз ушулай келгенде, пайгамбарыбыз күнүгө Куран окугандыгына карабастан ушулай келгенде Жибрил периште пайгамбарыбызга Куран окуп берет эле, пайгамбарыбыз Жибрил периштеге Куран окуп берет эле. Андан кийинки сахабалардын, андан кийинки канчалаган залкар алымдардын жашоосун карасаңыз, Рамазан айында бүтүндөй Куранга байланган. Кээ бир сахабалар күндүзү бир Куранды катым кылса, түндөсү бир катым кылгандары келет. Ошол эле мисалы Абу Ханифанын дагы бир түндө бир катым кылгандары келет. Адам баласы бүтүндөй Куранга байлана турган ай. Себеби дегенде биздин ошол руханий азыгыбыз бардыгы бул Куранга байланган. Куран болсо бул Аллахтын сөзү болгондуктан адамдын жан дүйнөсү, ички дүйнөсү эс ала турган нерсе. Ошон үчүн Аллах Таала Куран Каримде Аля бизикриллахи татмаиннул кулуб деп айткан. Белгиле, албетте жүрөктөр Аллахты эстөө менен гана, Аллахты зикир кылуу менен гана эс алат деп айтканда. Ал эми зикирдин эң абзели бул Курандын айы. Эң алгач ушул Куранга басым жасоо керек, Куранды көбүрөөк окуу керек, Куранга көбүрөөк басым жасоо керек. Балким бир айда Куранды окуганды билбейм деген адамдар болушу мүмкүн. Бирок 30 күндүк орозодо араб тилинде болгондо 28 эле тамга бар. Күнүгө бирден тамга үйрөнсө, балким Куран айында ушул Рамазан айы бүткөнгө чейин Курандын тамгаларын таанып толук окуганга киреше турган ай. Ошол эле учурда бул Куран айы адам баласы өзүнүн ар бир окуп аткан тамгасына пайгамбарыбыз мода кылгандай ондон сооп ала турган ай. Ал эми Куран билгендер кайра Куранды кайталай турган, Куран окуганды үйрөнө турган, Куранга байлана турган эч жок дегенде ушул айда Курандын котормосуна да отуруп болсо дагы Куранды окуп, Куранды тааныша турган ай. Өлүктөр үчүн эмес, балким тирүүлөр үчүн түшкөн китеп болгондуктан биз үчүн түшүрүлгөн китеп. Аллах Таала ал Куранды эмне деп кайрылган? Адамдарды бул дүйнөдө эмне максатта жараткандыгын, негизи эле адамдын бул дүйнөдөгү жашоонун максаты, орду жана бара турган жери экендигин түшүндүргөн айтор. Негизги Курандагы биздин ислам шариятыбыздын эң негизги өзөгү болгон, булагы болгон бул Куран айы. Ошондуктан сөзсүз түрдө эң алгач Куранга басым жасоо керек.